Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн башталгыч класстарда окутуу адистигине психология предметинен окутуучу Ушпакова Рахат Шукуровна. Кезектеги лекциялык сабагыбыз коррекциялык жана атайын педагогика предметинен болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мектептеги дезадаптацияларды коррекциялоо жана алдын алуу. Лекциялык сабактын максаты мектептеги дезадаптациялар жөнүндө билишет, дезадаптациянын түрлөрүн ажыратышат, дезадаптациянын келип чыгуу себептерин айта алышат. Күтүлүүчү натыйжалар. Мектептеги дезадаптациялар жөнүндө билесиңер, дезадаптациянын түрлөрүн ажырата аласыңар. Жана келип чыгуу себептерин билесиңер, тесттен жообун таба аласыңар. Дезадаптациянын түрлөрүнө схема түзө аласыңар. Биз буга чейин коррекциялык жана атайын педагогика предметинен эң керектүү, маанилүү, эске алынуучу темаларга токтолуп өткөнбүз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз дагы өзгөчө чоң мааниге ээ жана ата-энелер тарабынан, педагогдор тарабынан эске алынуучу көп маселелерге токтолуп өтөбүз. Дезадаптация деген түшүнүк бул латын тилинен которулганда жок болуу, ылайыкташуу дегенди түшүндүрөт. Айлана чөйрөгө коомдун нормаларына өндүмдөрдүн ылайык келбөөсү, жаңы социалдык кырдаалдардын талаптарына психофизиологиялык жактан дал келбөөчүлүк болуп эсептелет. Дезадаптация өзүнчө 3 топко бөлүнөт. Демек, 3 тобун карап өтөбүз. Психикалык дезадаптация, социалдык дезадаптация жана мектептик дезадаптация. Психикалык дезадаптация бул психикалык абал, баланын жыныстык, курак жана индивидуалдык психологиялык өзгөчөлүктөрү менен тыгыз байланышта болот. Психологиялык дезадаптацияда балдарды тарбиялоодо татаал стандарттык эмес ыкмаларды тандап алууга туура келет. Кээ бир учурларда атайын психологиялык, педагогикалык, коррекциялык программалар талап кылынат. Биз азыр психикалык дезадаптацияга мисалдар келтирип өтөлү. Мисалы, адам коллективде өзүн ыңгайсыз сезет. Ошол эле адам өзүнүн үйүндө же болбосо жалгыз калганда өзүн ыңгайлуу жана бактылуу сезиши мүмкүн. Мына ушундай жагдайлар өспүрүм курактарда жана жаш балдарда кездешип келет. Мисалы үчүн кенже мектеп жашындагы же болбосо мектеп жашына чейинки балдардагы психикалык дезадаптацияны оңой эле байкоого болот. Алардагы көрүнүш чоочун адамдардан өзүн этияттап, коркуп, мамилеге баруусу менен коштолот. Мындай учурлар 2-3 саатка сезилиши мүмкүн, же болбосо узак убакытка сезилиши мүмкүн. Демек, психикалык дезадаптацияны өзүнчө 2 түр менен карап өтсөк болот. Психикалык дезадаптация туруктуу жана туруксуз дезадаптация болуп 2-ге бөлүнөт. Мында ата-эне, мугалим баланы мындай абалдан алып чыгуунун жолдорун билиши керек. Ал үчүн көбүрөөк балага көңүл буруубуз керек. Эгер психикалык дезадаптация көпкө чейин созулуп кетсе, бала түн абалда болуп, невротикалык ооруларга чейин барышы мүмкүн. Бул балалык куракта байкалбаса дагы, өспүрүмгө жеткен убакта ата-энесинен оолак болгон учурда бала өзүн ыңгайсыз сезип, эч кимге керексиздей өзүн сезип, көптөгөн учурда жыйынтыкта чыгара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан ата-энелер, мугалимдер бул абалдан алып чыгуунун жолдорун дайыма такай билип иштешибиз керек. Социалдык дезадаптация балдардын моралдык нормаларын жана укуктарын бузуу, ички социалдык баалуулуктардын системасынын дезадаптациялоосу болуп саналат. Мындай балдар көптөгөн сабактардан жетишпей окушат, педагогикалык таасирге каршы турушат, ата-энелер менен, мугалимдер менен, теле тең туштары менен конфликтке барышат. Эгерде мындай балдарда социалдык жактан да проблемалар болгон болсо, криминалдык чөйрөгө жакын болушат. Бул биз ата-энелер жана мугалимдер
бул социалдык дезадаптациянын алдын алуу жолун туура иштей албаган болсок, акырындык менен өспүрүм куракка жеткенде наркоманияга, алкоголизмге алып келиши мүмкүн. Азыркы учурда биз көп эле байкаштырып жүрөбүз. Мектеп жашындагы курактагы балдар чылым чегүүгө же болбосо спирттик ичимдерди ичүү менен аракеттенген учурларын айтып кетсек, жаңылыштык эмес. Азыркы убактагы актуалдуу проблеманын бири компьютер жана уюлдук телефондор менен жаш балдар өзүнүн жашоосун элестете албаган учурлар катталууда. Мына ушуну дагы чоңдор тарабынан көзөмөлдөнүш керек. Бул учурда балдар телефондук уюлдук аппараттарды колдонгондо өзүнүн сүйлөөсүн же болбосо мамиле түзүүсүн көбүнчө социалдык стикерлер менен байланыштырып, мамилелерди үзүп келишүүдө жана ушул балдар көбүнчө жимденүү, көпчүлүктү жактырбаган, башка бирөөнүн көз карашын эсепке албаган көрүнүштөр менен коштолуп келүүдө. Албетте бул чоң адамдардын тарбия ишине маани бербегендигинен улам ушул кесепеттин келип чыгуусу коштолууда. Социалдык дезадаптация акырындап калыптанат, көп жылдарды камтыйт. Балага тийгизген таасири катарында төмөнкүнү атап кетсек болот. Бала айлана чөйрөсүн түшүнбөйт, өзүн ишенимсиз сезет, өз күчүнө ишенбейт, бардык кемчилдикти өз айланасынан издейт. Демек, мына ушул көрүнүштөрдүн баарына биз педагогдор жана үй бүлө менен тыгыз байланышта болуп, баарын эске алып, ушул жагдайларды карап, тарбия иштерин алып барышыбыз керек. Мектептеги дезадаптация деген эмне? Мектептеги дезадаптация көбүнчө төмөндөгү сүрөттөрдөн карап байкаштырсак болот. Мына балдардын класска адаптация болушундагы кыйынчылыктар, конфликттердин болушу, өтө тапшырманын көп болушу, мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилелер жана башкалар. Демек, мектептеги дезадаптацияга токтолуп кетели. Педагогика психологияда, социалдык педагогикада изилденген учур болуп саналат, бирок азыркы учурга чейин толук илимий жактан изилденип бүтө элек. Мектеп дезадаптациясы бул окуучунун мектеп шартына көнүгүп жатканда кандайдыр бир личносттук бузулууларга ээ болуп, жалпысынан адаптациялоо процесси ар түрдүү кыйынчылыктарга дуушар болуп, мындай шартта толук кандуу окутуу процессин уюштурууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Талап кылынган социалдык кырдаалдар балада социопсихологиялык жана психофизиологиялык карама-каршылыктарды пайда кылуу менен коштолот. Мектеп дезадаптациянын чыгуусунун себептери эмнелерде болушу мүмкүн? Кененирээк токтолуп өтөлү. Физикалык жана жалпы функционалдык өнүгүшү, психологиялык функциялардын өнүгүшү мектептеги окууга дал келбесе, үй бүлөлүк тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү, бир жагынан көңүл бургоо, экинчи жактан каалаганын аткаруу же эркелетүү. Биринчиден бала мектепти жек көрүп, коллективдин ичинде бала өзүн начар сезүүгө алып келсе, экинчиден бала мектептеги талап, шартка, режимге көнбөйт. Мектептеги мугалимдердин авторитардык стилде сабак өтүүсү жана окуу процессинде баланын өзгөчөлүгүн эсепке албаса, окуу жүктөмүнүн көп болушу жана окуу программаларынын татаалдыгы, башталгыч класс окуучусунун өзүн өзү баалоосу жогору же төмөн бааланса жана айлана чөйрөгө болгон адамдар менен алган мамилеси. Мына жогоруда атап кеткен көрүнүштөрдүн баарын сөзсүз түрдө мугалим жана ата-эне биргеликте иш алып барышыбыз керек. Демек, бүгүнкү лекциялык сабагыбыздан биз мектептеги дезадаптациялар жөнүндө биле алдык жана түрлөрүн ажыраттык. Дезадаптациянын келип чыгуу себептерин билдик. Мына ушул теманын үстүндө үйгө тапшырма. Дезадаптациянын түрлөрүнө кластер түзгүлө, жеңил, орто, татаал деңгээлде 2ден тест түзгүлө, АВН-ге жүктөлгөн тесттер менен иштеп машык кыла. Жана аткарылган үй тапшырманы АВН-ге жүктөйсүңөр. Ошол жактан текшерип баалаймын. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.